Урматтуу Дастан Арсызбек, урматтуу депутаттар. Мынау Кытай мамлекетинин ичинде болуп аткан иштердин бардыгынан оорлар Кытайдын вирус абдан жаман болуп атат да. Биз дагы карап көрүп туруп, министр здравоохранения ошондой эле Кытайдын жарактары менен кандай контакт болбош үчүн токтотуш керек азыр. Чоң торговый комплекстерде маска кийеби, жана башка нерсени кийеби, бизге элдин ден соолугу абдан кызык. Башкалардын бардыгы боло берсин, но бирок ушуну карап көрсөңүз, Дастан Арсызбекович. Себеби ар бир чоң контакт болгон жерлердин бардыгына маска кийип, элдердин ден соолугун карап, ошол эле мезгилде могу центральный рыноктарда бир күндө 30-40 киши келгенге, ошондой эле Дордойдо, Мадинада Кытайдын жарандар жүрүшөт. Булар менен контакт болбош үчүн өзүнчө бир иш чара караш керек. Себеби өкмөт баягынды карап атат дагы, карагандан кийин эчтеке жок а жердечи. Ойлоп үстүртөн айтып коюшту. Кое тургулачы. Андан кийин айтып аткан сөздөрдүн баары мындай да. Бул Россия мамлекети, тетиги Америкадан чыгып атат, Франциядан чыгып атат, Япония, Южный Корея мыкты мамлекеттер жанагы вирустун эмесин таппай атат, а бизге окшогон кичинекей мамлекеттер өзүнчө страдайт этет ал жердечи. Ушуну бир карап көрсөңүз, Дастан Арсызбекович. Карап керек болсо, мынабы Минздрав тап келип угуш керек. Бүгүн болобу, эртең болобу? Рахмат көңүл бургандарга. Урматтуу депутаттар, азырда мен өзүмдүн оюмду билгиземин.